Көрүүчүлөр, биздин көрсөтүүгө кош келиңиздер. Ошентип мурун бизге адамдардын өмүрү өзгөрүп, өзгөргөн адамдардын көбөлүктөрү окудук. Бизге кат жөнөткөн адамдар да көп болду. Алар суроолорду бергиси келет. Оңдук курмандыктар жөнүндө, байланыштуу ар кандай көйгөйлөр боюнча аларды тынчсыздандырган суроолор абдан көп экен. Мен айткым келген нерсе, Эммануэл ТВде пайгамбар Тиби Жошуанын ар кайсыл жерлерде жана башка өлкөлөрдө жасаган кайрымдуулуктары жөнүндө. Мен АКШдан келген ушундай каттардын бирин окуп берейин. Мындай жазган. Менин атым Питер Джуниор. Тиби Жошуа. Мен Эммануэл ТВ көргөндөн, сиз бизге кайрымдуулук ишин кылыңыз дедиңиз. Бирок мен сиз оңдук жана курмандык жөнүндө айтпай жатканыңызды көрөм. Буга карата сиздин көз карашыңыз кандай? Мен өзүмдүн курмандыктарымды сиздин кызматыңызга алып келгим келет. Бирок сиз кайрымдуулук үчүн акча сурабасаңыз, аны кылуу үчүн акчаны кайдан табасыз? Бул жакшы суроо. Бул Машаяктын денесиндеги өтө курч маселе. Крис бир тууган, буга жооп бергиңиз келеби? Ооба, бул абдан талаштуу маселе. Мен буга жооп беришимди каалайсызбы? Макул. Көрүүчүлөр, мен билем, акча көпчүлүгүбүздүн досубуз. Ошентип алгач Кудайдын сөзүнө өтөлү. Анткени бардык жооптор ар дайым Кудайдын сөзүндө. Амин. Машаякчылар катары биз үчүн Кудайдын сөзү жеке ой пикирлерибиздин маалымат алуу үчүн базасы болуш керек. Биринчиден, курмандык бул ыйык жазууда дал келет. Бул түшүнүктүү. Ал Малахия 3:10 жазылган. Ыйык жазууда жазылгандай, чындыгында Кудай мынтип айтат. Качан сен мындай кылганда, ал асмандан терезелеринен ачып, ашыгы менен берет. Демек, бул ыйык жазууда оба. Бирок, берилген суроо менен бирге мен бир нерсени так түшүндүргүм келет. Эгерде биз курмандыктарды сурабасак, бул адамдар бизге бербейт дегенди билдирбейт. Кудай абийирине бер деп айткан адамдар, алар беришет. Кайсыл жерден бизди? Карабаңыз. Келгиле, Ыйык китептен Мисирден чыгуу китебинин 25-бөлүм. 2-аятын окугум келет. Ар бир адамдын чын жүрөктөн берген курмандыгын мага дегенде Кудай дейт атат. Ар бирин мага алып келгиле. Дагы бир жолу айтып кайталайм. Чын жүрөктөн берген. Бул келип чыккан кырдаал аркылуу берген адамдар эмес. Сезимдер жана эмоциялар түрткү болуп берген адамдар эмес. Текебердик жана напсиси түрткү берген адамдар эмес. Бирок бир гана жүрөктө ыңталуу бар адамдар гана. Андайлар көп болушу мүмкүн. Бирок булар аң сезими бар адамдар болот. Айтайын дегеним, бул туура адамдар. Чын жүрөктөн берген адамдар. Өз жанын куткаруу үчүн берген адамдар. Андай адамдар үчүн алардын берүүлөрү Кудайдын батасы. Алар элчилер 20:35-теги принципти түшүнүшөт. Алганга караганда берген жакшы. Бирок туура эмес адамдарга бир нерсе бергендер андан мурун ар дайым эскертип туруу керек. Анткени ал алардын жүрөгүнөн чыккан жок. Туура эмес адамдар деген сөз менен эмнени айткым келе жатат? Бул күмөн санаган адамдар. Коррупциядагы адамдар. Урдап жаткан адамдар. Каада салттарды жасап, бакшылык кылган адамдар. Башкача айтканда, кимдин акчасы жана байлык булагы жакшы эместер. Мындай адамдар берерден мурун ар дайым бир нече жолу эскертүүгө муктаж болушат. Себеби алардын жүрөгүнөн чыккан жок. Алар сыйынуу рухий нерсе сыяктуу эле. Оңдуктар жана курмандыктар руханий нерсе экенин түшүнүшпөйт.
Kelgile sыйынуу жөнүндө сүйлөшөлү. Сыйынуунун кыска мисалы. Ишенбеген адамдарга сыйынганга чейин аларга эскертип туруу керек. Сен бүгүн сыйындыңбы? Жок, мен унутуп калдым. Бул ишенбеген адамдар. Себеби ишенген адамдын руху сыйынууга түртөт. Алардын абийири сыйынууга түрткү берет. Себеби сыйынуу бул рухий нерсе. Ошондой эле берүү, тартуу жана курмандык бул руханий. Берүү бул кызматтын бири. Берүү бул кызмат кылуунун бири. Берүү менен кызмат экөө тең кубаныч менен жана эскертүүсүз жасалышы керек. Тез эскертпейле. Сиз беришиңиз керек, сиз дагы. Сизге кубанч алып келе турган нерсени жасоону эсиңизге салуунун кереги жок да. Көрүүчүлөр, сизди бактылуу кылган нерсе жөнүндө эсиңизге салып турушум керекпи? Жок. Буну өзүң эле аткарбайсыңбы? Бүткүл дүйнөнүн көрөрмандары, мен сизге ушундай сыйынууга даярдагым келет. Мен каалайм силердин ушундай сыйынууңуздарды. Теңир, мага өзүңүздүн рухуңуз, анын күчү менен берүүгө жардам бериңизчи. Өзүңүздүн рухуңуздун күчү менен кабыл алганга жардам бериңизчи. Мен туура эмес сурабашым үчүн мага өзүңүздүн рухуңуздун күчү менен туура сураганга жардам бериңизчи. Мен суроом бар. Менде сизге бир суроо бар. Бизди көргөн көптөгөн көрүүчүлөр алар сурашы мүмкүн. Кантип туура эмес сураса болот? Ооба, бул абдан жакшы суроо. Туура эмес адамдар, коррупцияланган адамдар, күмөн санаган адамдар, бүбү бакчыларга алар байлар. Ошондуктан биз алардан сурайбыз. Мен атайын дегеним бул туура эмес суроо. Бул андай адамдар эч нерсе бербейт дегенди билдирет. Билдирбейт. Алар курмандыктардын берип жатканда өздөрүнүн көңүл бурушат. Баарына көрсөтүп, угуза, мактанып, байкатып, суктанып, аларды кабыл алуу жана азыр аларды баалоо үчүн. Азыр деген сөзгө маани берип, эске калсын. Алардын берүүсүнүн себеби асмандан болушу мүмкүн эмес. Анткени алардын жасаган иштери асмандан эмес. Ошондуктан мындай адамдар үчүн эгерде алар оор абалга түшкөндө же кедей болуп калышса, өздөрүн жоготуп, алар чиркөөгө кат жаза баштайт. Мен сиздин чиркөөңүздөгү генераторлорго акча төлөгөн адаммын. Мен миллиондогон акчаны ондук менен курмандыктарды бердим. Мен ошондой кылдым. Мен муну жасадым. Жана бүгүн менде кыйынчылык болуп жатат. Мага жардам керек. Алар атүгүл мурун берген акчаларын кайтарып берүүңүздү көздөшөт. Анткени алардын берген акчалары чын жүрөктөн эмес. Көрүүчүлөр, менин каалоом ушул принциптерди эсиңизге чыгарбаңыз. Берилген акчанын артында алда турган күч бул акчанын маңызын аныктайт. Ошол сыяктуу эле адамдын артында турган күч адамдын мүнөзүн аныктайт. Урдалган байлыкты мураска алсак, биз урдалган келечекте жашайбыз. Жана ошону менен келечегибиз. Ошону курабыз. Сөзүмдүн аягында, көрүүчүлөр, Тиби Джошуа жекшемби күнү кызмат учурунда көйгөйдү чечип жатканда айткан сөздөрүн эске салайын. Жана мен анын сөздөрүн так эстейм. Ал айтты: Кудайдын кызматчысы катары мен сизден кабыл алуу эмне экенин билишим керек. Эгерде мен сиздин бир нерсени кабыл алсам, анда сиз берген акчанын булагы жана кантип бергениңиз мен бата же каргыш аларымды аныктайт. Ошондуктан мен сизден кабыл алган аябай этияттын. Себеби сиз бергениңиздин артында турган күч сиз берген нерсени аныктап көрсөтөт. Кудайдын кызматчылары биз адамдарга өздөрүнүн мүлкү менен жыйынды баталаганга тоскоол болбошубуз керек.
Кудай алардын абийирине кандай буйрса, ошондой бергенге уруксат этиңиз. Кудай өз сөзүн биздин жүрөгүбүздө баталасын. Азыркы абалда бизди сыйынууга чакырып жатат. Көрүүчүлөр, кайда болсоңуз да, жүрөгүңүздү Кудай менен байланыштыра турган мезгил жана убакыт келип, азыркы убакытта жетти. Өзүңүздүн абийириңизди азыр угуңуз. Бир суроо берейин. Кечиримге ким муктаж? Римдиктерге 3-бөлүм 23-аятта жазылгандай. Себеби бардыгы күнөө кетирип, Кудай ээ кыла турган даңктан айрылып калышкан. Сиз жабырлануучу же кылмышкер, айыпкер же айыптоочу болсоңуз да, биз бардыгыбыз алсыз жана анын кечиримине муктажбыз. Эгер сиз көйгөй чыгарган адам же анын кесепетинен жапа чеккендер болсоңуз, биз баарыбыз кечиримге муктажбыз. Ошентип көрүүчүлөр, кайда гана болбоңуз, сиздин бактысыздыгыңызга себеп болгондорду күнөөлөөдөн токтоңуз. Өзүңүздүн кемчиликтериңизге жана каталарыңыз жөнүндө ойлонбой, чектелген билимиңиз жөнүндө наразычылыкты токтоңуз. Кайда болсоңуз да азыр сыйыналы. Куткарылууга муктач күнөөкөр катары Кудайдын алдында туруңуз. Теңирим, ырайым кылчы. Бизге өз ырайымыңды берчи, Теңир. Бизге өз куткарууңду берчи, Теңир. Жер зордук, зомбулукка толгон. Бизди четке какпа, о Теңир. Жүзүңдү бурба, о Теңир. Бизге өз ырайымыңды көрсөт. Дөөттүн уулу, биздин жашообузда өз кечиримиңди жарыяла. Көрүүчүлөр, кайда болсоңуз дагы өзүңүздү Иса Машаяктын атынан бошотуп баштан. Өзүңөрдү мурунку азаптан арылып, ошол кайгыдан арылгыла. Өзүңөрдү тарыныч сезиминен бошонгула. Иса Машаяктын аты менен өзүңүздү бошотуңуз. Кечиримсиздикти, ачуулануу, тарынычты сизде жашаган, өткөндүн, азап тарткан, тамырын Иса Машаяктын атынан талкалансын. Мен ага Иса Машаяктын атынан кетүүнү буйрук кылам. Амен. Иса Машаяктын атынан. Амен. Амен. Көрүүчүлөр, мен сиздин жүрөгүңүздө агып жаткан тынчтыкты көрүп жатам. Бул жылмаюу жүзүңүздү жаркыратып жаткандыгын көрүп жатам. Мен калыбына келтирилген кубанычты көрүп турам. Анткени биз кечирилгенибизди кайдан билебиз? Жүрөктөгү тынчтык бул кечирилген күнөөнүн ажырагыс натыйжасы. Качан бул тынчтык сиздин жүрөгүңүздү толтурганда, жагдайыңыз жөнүндө сыйынууга убакыт келди. Бүгүн кандай гана кырдаал болбосун, Кудайдын эркине ылайык келбесе, анда биз аны караңгыдай сезебиз. Бул бактысыздык караңгылык, бул кыйынчылык караңгылык, бул ийгиликсиздик караңгылык. Бул коронавирус караңгылык. Мен бардык караңгылыкка кудуреттүү Иса Машаяктын атынан жашооңуздан чыгууну буйрук кылам. Сиздин жашооңуздагы караңгылыкка буйрук берем. Кудуреттүү Иса Машаяктын атынан чыгып кет. Жарык болсун. Жашоо болсун. Кудуреттүү Иса Машаяктын атынан эркиндик болсун.
Karantin учурунда siz тынчсызданып жатасыз. İsa Машаяктын атынан тынчтыкка ээ болуңуз. Жалгыздык учурунда өзүңүздү оор сезесизби? İsa Машаяктын атынан тынчтыкты кабыл алыңыз. Siz карантинде кыйынчылыкта турасызбы? İsa Машаяктын ысымынын атынан кубаныч алыңыз. Амин. 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 Эми көрүүчүлөр, ушул тапта сиздин жагдайыңызда Кудайдын сөзүн жарыялап бекемдеңиз. Жагдайыңызда Кудайдын сөзүн жарыялаңыз. Анткени ал эч качан куру бекер болбойт. Азыр Кудайдын сөзүн жарыялап бекемдеңиз. Ушул жагдайларды баштан кечирип жатканда, сиздин колуңузду кармап турган үчүн Кудайга ыраазычылыкты айтыңыз. Ушундай кырдаалда баштап кечиргениңизде, ал сиздин колуңузду кармап тургандыгы үчүн ага рахмат айтыңыз. Кудуреттүү Иса Машаяктын аты менен жашоодо кыйынчылыктарды баштан кечирип жатканда, колуңузду кармап бергендиги үчүн ага рахмат айтыңыз. Амин. Амин. Көрүүчүлөр, баары жакшы. Питер мырза бизди кайда карабасын, өз суроосуна жооп алган деп ишенем. Бирок биз дагы көбүрөөк жарык бере турган ойлор бар окшойт. Көрүүчүлөр, эгер сиз сепкендин жана түшүм алуунун табигый мыйзамын карасаңыз, жана Библиядагы себүү жана оруу жыйноо принциптерин карасаңыз, пайдасыз, жөн гана себүү болбой турганын түшүнөсүз. Же себүүсүз пайда жок. Бул принципти сиз түшүнгөндөр өз жандарын куткаруу үчүн себишет. Алар чын жүрөктөн берет. Ушундай деп айтып жатам. Бүт жүрөгү менен беришет. Карагылачы, алардын себүү үчүн себеби бар. Алар сурабасаң дагы беришет. Анткени бул миссия жана видение. Кудай өзү алардын жүрөгүнө берүү үчүн сүйлөйт. Бул рухтун жетеги деп аталат. Чын жүрөктөн берүүдөн баш тартуу бул Кудайды четке кагуу. Бирок андай адамдар Кудайдан баш тарткысы келбейт. Биз үчүн эң сонун үлгү бул азыркы кырдаал. Бул абийирди талап кылган жагдай. Мен айтам, бул абийирди талап кылат. Биз ыйык рухтун жетегинде болушубуз керек. Туура эмес сурап албашыбыз үчүн туура сурашыбыз керек. Бул эмнени билдирет? Кээ бир адамдар жыйындагы бардык иштери бул Кудайга курмандык деп эсептегендерден жана бул аркылуу Кудайдан өздөрүнүн материалдык ниеттерин жакшыртууну каалагандардан ошолордон биз сурабашыбыз керек. Сураш үчүн биз ыйык рухтун жетегинде болушубуз керек. Ошентип биз сураган адамдардан жыйындагы милдетин Кудайдан өзүнө керектүү нерсени алуу үчүн Кудай менен соодалашуунун жолу деп эсептешпесин. Айтайын дегеним, башкача айтканда, мындай сүйлөгөн адамдар, Кудайым, мен батиримдин ижара акысын төлөөнүн ордуна жыйынга бардык акчамды бердим. Үйдөгүлөргө тамак аш сатып алуунун ордуна мен бардык акчамды жыйынга бердим. Жыйында акыркы тыйынымды таштап келдим. Балдарымдын мектебине төлөп берүүнүн ордуна. Эми Кудай, сен мага жооп беришиң шарт. Кудай эли берүүлөр жана курмандыктар бизге Кудайга эмне кылуу жана эмне кылбашы керектигин айтып, мажбур кылганыбызды негиз бербеди. Бүгүнкү күндө ондук төлөө бизге Кудайды башкара турган укук берген жок. Айткын, Кудай менин жаратуучум. Аны башкарууга бизге ким негиз берди? Ыйык китепте башталыш китебинен аян китебине чейин адам Теңирдин алдында да, адамдардын алдында да жооптуу экенин ачык айкын айтылат. Бирок эгерде мындай адам башка бирөөнүн алдындагы жоопкерчиликтерди көтөрө албаса жана алардын иши сотко жетип калса, анда алар айтат, мен өзүмдүн бүт акчамды жыйынга бердим. Ошондо бул жыйындын аты көйгөйгө туш болот. Бул Кудайга кызмат кылуу үчүн жакшы эмес. Бирок бүгүн дүйнө жүзүндө ушундай болуп жатат.
Elçi Pavыл Коринтуктарга мындай деп жазган. Экинчи Коринтуктарга 9-бөлүм 7-аятта ушундай деп окуйбуз. Кыйналып же аргасыз болуп эмес, ар кимиң жүрөгүңдөн чыкканды бер. Анткени Кудай чын көңүлү менен берген адамды сүйөт. Айткын, Кудай чын көңүлү менен берген адамды сүйөт. Эгер жүрөгүңүздө бергенге ниетиңиз бар болсо, анда сиз кандайдыр бир көйгөйгө туш болгондо жыйындын атын айтпайсыз. Эгерде сиз жыйындын атын айтсаңыз, анда сиз кызматка сепкен жоксуз. Бул сиз аны чын жүрөктөн берген жоксуз дегенди билдирет. Азыр адамдар арасында болуп, ошондой окуяларга көңүл буруңуз. Сиз көрүп жатасыз. Жөн гана берүүчүлөр эмес, чын көңүлү менен берген адамдар керек. Анжела, менин оюмча көрүүчүлөр билгиси келет. Чын көңүлү менен берген бул кандай? Бул абдан жакшы суроо. Ошентип, ыйык китепте чын көңүлү менен берген адамдар бул бергенге чейин, берген учурда жана бергенден кийин бактылуу болгон адамдар экендигин айтат. Бул бардык мүмкүн өз мүлкүн же анын бир бөлүгүн тынчтык менен жана ырахат менен бергендерин. Наалыбастан, даттануусуз жана үмүтсүздүктөн эмес. Себеби сиз артты көздөй карасаңыз, сиз кайгырып бергениңизде, сиз аны кайрадан кайгырып алганыңызды көрөсүз. Дайыма нааразы болуп бергениң кайрадан нааразылык менен аласың. Ыйык китепте Галатиялыктарга жазылган катта 6-бөлүм 7-8 айтылган. Адам эмнени сепсе ошону орот. Себеби өзүң күнөөкөр табиятынан сепкен адам, күнөөкөр табиятынан ширий турган нерсени алат. Ал эми рухка сепкен адам рухтан түбөлүк өмүрдү алат. Бул ар бир машаякчынын кубанычы эмеспи? Берген убакытта даттануу, нааразычылыктар, шарт менен берүү, мунун бардыгы бир жагдайга алып келет. Сиз көйгөйүңүздүн тамырын жыйындан көрөсүз. Же таптакыр жыйынга бара албай каласыз. Мында адамдарды сиз тааныштарыңыздан арасындады же үй бүлөңүздө канчалагандарды билесиз? А биздин арабызда канчалагандар бар? Бир туугандар, Кудайдын сөзүн уккула. Эгерде сиз жүрөгүңүздөн бир нерсе берүүнү пландаштырсаңыз, бул чын жүрөктөн берилген нерсе болсо, анда ал сизге бата алып келет эмеспи? Ошондой эле аны алган адамдарга дагы батасын берет. Силер чын жүрөгүңүз менен берип жатасызбы? Кудайдын сөзүн азыр угуп, Кудай сүйгөн, чын көңүлү менен берген ошондой адамдардан болгула. Келгиле, ар бирибиз өзүбүздүн жүрөгүбүз айткандай сепсин. Ошондо ушундай берүүлөрдү Кудай кабыл алат. Сиздин айланаңыздагы адамдар өзгөрүүнү, жакшырууну, жашоодо ийгиликке жетүүнү каалашат, бирок аны кантип жасоону билишпейт. Азыр түшүнүңүз, чын жүрөгүңүздөн чыккан берүүлөр жашооңуздагы ушул өзгөрүүлөрдүн бардыгын алып келет. Көрүүчүлөр, жүрөгүбүздү Кудайга тапшырып, Атадан сураган мезгил келди деп ойлойм. Ата, муктаж болгондорду мага көрсөтүп, жана кантип аларга жардам бере аларымды билүү үчүн мага өз көзүңдү бер. Ата, мага чын көңүлү менен, чын жүрөгү менен бергенди үйрөт. Ыйса Машаяктын ысымы менен сурайм. Амин. Биздин сыйынуу убактыбыз уланууда. Көрүүчүлөр, биз сизге сергектикти каалайбыз. Сиздин мамлекет, шаар, экономика, саламаттыкты сактоо, ошол жааттарда тоскоолдуктар болушу мүмкүн. Бул оболонуучу же карантин болушу мүмкүн. Бирок Кудай карантинде болбойт. Айтыңыз, Кудайыңыз карантинде эмес. Ооба, биз тирүү Кудайга талап кылган жагдайда турабыз. Кудуреттүү Кудай бардык жерде, ар дайым ыйык рух аркылуу боло алат. Сыйынуу Кудайга кирүүгө эшикти ачат. Ошондой эле шайтанды жана бардык жамандыкты айдап салат.
Азыр ыйык рукту күчү менен сыйынууга убакыт келди. Карантин учурунда жашооңузга кайсыл рух кирбесин? Обочолонуу руху, депрессия руху, жалкоолук руху, семирүү руху чыккыла. Алар Исанын атынан чыгып кетсин. Ар бир рух, депрессия, көз карандылык руху, өзүн өзү өлтүрүү руху, алардын баары чыгып кетсин. Айтып жатам, Иса Машаяктын атынан чыгып кеткиле. Денеңизге кирген үмүтсүздүк руху, сизди көзөмөлгө алууга аракет кылган. Көз карандылык руху, сиздин ичиңизде жашаганга аракет кылып, сизди өз колуна алгысы келген кардануучулуктун руху сиздин ичиңизден чыгып кетсин. Чыгып кет. Жалгыздык учурунда азыр сиз чыгып кет деп айтыңыз. Чыгып кет деп айтыңыз. Сизге кирген ушул карантин убагындагы сиздин ичиңизде жашагысы келген руху чыгып кет. Чыгып кет. Чыгып кет Исанын атынан. Кудуреттүү Иса Машаяктын ысымы менен. Амин. Биздин мамлекет бөгөттө бул рух, ал жаман рух, зомбулук руху, обочолонуу руху, жалкоолук руху. Ушул бардык рухтар жана өзүн өзү өлтүрүү руху экендигин билбейт. Мурда башка адамдар менен тегеректеп турган адамдар бүгүн 4 дубал менен курчаланганын билишпейт. Эч качан бир жерде турбаган адам эми бир гана абал менен чектөөлүдө. Алар бул нерсе депрессияга жана өз өмүрүн кол салышына алып келтиришин билишпейт. Алар бизди COVID-19дан коргоого аракет кылып жатышат. Бирок COVID-19 аны менен андан кийинки кесепеттерди кантип салыштырууга түшүнбөйт. Мен мындай дейм, COVID-19 менен анын кесепеттерин кантип салыштырууга болот? Өз өмүрүн кыюу рухунан улам жоголгондордун унута албайбыз. Эгер артка карасак, Англиядан келген жигердүү өспүрүм баланы көрөбүз. Ал ата-энесине карантин изоляциясына чыдай албайм. Дүйнө мен үчүн жабылганда мен чыдай албайм. Ошондой дейт. Биз АКШдагы коронавирус менен ооругандарга кам көрүү үчүн баарын берген дарыгерди унутпайбыз. Биз болсо ошондой эле Индиядагы атаны унута албайбыз. Ал COVID-19 менен ооруп калып, өзүнүн үй бүлөсүнө жуктуруп алгандан корккондуктан өз өмүрүн кыйган. Алар баары вирустун айынан өз өмүрүн кыйып салышты. Мен ушул жанкечтийлик рухуна буйрук кылам. Чыгып кет. Кудуреттүү Исанын ысымынан, кудуреттүү Иса Машаяктын ысымы менен. Биздин мамлекет, биздин атка минерлер, биздин президент. Сиз бул дүйнө үчүн жакшылык кылып жатасыз. Сиз бизди коронавирус рухунан коргогонго аракет кылып жатасыз. Бирок сиз бизди коргогонуңуз мынчалык коркунучтуу эмес. Сиз бизди эмнеге түртүп жатканыңызга караганда экономика ачылышы керек. Адамдарды сыртка чыгууга, таза аба менен дем алыш керек. Адамдар менен баарлашып, жумушка баруу керек. Үйдө көп адамдар, спортчулар отурушат. Алар өздөрүнүн эч качан болбогон ооруларды, өлүмгө алып келген ооруларды аныктап, таап жатышат. Себеби алар бул оорулардан сактап калган нерсени мындан ары кыла алышпайт. Кудуреттүү Иса Машаяктын ысымынан мен ушул рухка, ушул коронавируска чыгып кет деп буйрук кылам. Муну азырдын өзүндө сезе аласыздар. Иса Машаяктын атынан. Денеңизде, өпкөлөрүңүздө, жүрөгүңүздө Кудайдын катышуусун сезе аласыз. Бул вирусту Кудай кантип жууп жаткандыгын сезе аласыз. Бул дем алуу органдарынын оорусу. Бул көйгөйдү сиздин каныңыздан жууп жатат. Бул ооруну жууп жатат. Бул коркунучту жууп жатат. Кудай Иса Машаяктын атынан жууңгула деп Иса Машаяктын атынан буйруп атат.
Азыр сиз жашоодогу айыгуу жана жеңишти алып келген Кудайдын катышуусун сезе аласыз. Кудайдын жарыгында кубана баштаңыз. Машаях берген эркиндикте кубангыла. Кудайдын сөзүндө жана Кудайдын рухунда, анын ичинде жүргөн сайын Кудайдын куткаруу дубалы сизди жана сиздин бардык нерсеңизди тегеректеп турсун. Исанын ысымы менен. Амин. Исанын атынан өмүр жана жеңиш алып келген сөзү үчүн Кудайга ыраазычылык билдиребиз. Менде партнерлорго билдирүү бар. Бирок буга чейин алар үчүн бир ырым бар. Менин башым жана ийиндерим, тизелерим жана манжаларым баары Ыйсага тандык. Менин башым жана ийиндерим, тизелерим жана манжаларым баары Ыйсага тандык. Рахмат, Ыйса. Аллилуйя. Дүйнө жүзүндөгү партнерлор, алар жасаган аракеттериңиз үчүн ыраазычылык билдирүү үчүн 1 миллион рахмат жетишсиз. Кудайдын башка колдору жок сизден башка. Адамдарды өз падышачылыгына алып келүүдө Кудайдын башка жардамчысы жок силерден башка. Кудайдын башка үйү жок. Сиздин денеңизден башка. Ал дагы анын ибадатканасы. Башкаларга Исанын алар үчүн кантип өлгөнүн айтууга сизден башка Кудайдын оозу жок. Ыйса өзүн айыктырган, бата берген жана куткарган адам катары өзүн ачып берди. Ыйса өзүнүн негизги билдирүүнү жана өзүнүн сүйүү миссиясын сиз аркылуу көрсөтүүнү каалай. Акча бизди Машаяктын партнеру кыла албайт, бирок жүрөгүбүз муну аткарат. Жүрөгүбүздө биз Иса сыяктуу жаратылганбыз. Дүйнө жүзүндөгү партнерлор, Кудай сиздин жөндөмүңүздү колдонуусуна мүмкүнчүлүк берип, анын ой максатына башкаларга көрсөтүү үчүн аракет кылганыңыз үчүн рахмат. Эсиңизде болсун. Алардын аталары жок. Ошондуктан сиздер аларга ата боло аласыңар. Алар жалгыз. Ошондуктан сиздер аларга дос боло аласыздар. Алар муктач. Ошондуктан сиз аларга жардам бере аласыз. Кудай сизди колдоно алыш үчүн ага жеткилең болушуңуз шарт эмес. Сиз ага ачык гана болушуңуз керек. Ачык болгонуңуз рахмат. Машаяктын миссиясы бул биздин миссиябыз. Марк 12-бөлүм 28-ден 31-аяттарга эң маанилүү осуят кайсы деп сураганда Ыйса ушундай жооп берип жатат. Мыйзам 6-бөлүм 4-төн 5-аяттарга. Кудайдын жалгыздыгына ишенүү жетиштүү эмес. Аны баарынан жогору сүйүү керек. Ошондой эле өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды ошондой сүй. Балким сенин дарыланганың, ал үчүн төлөй албай турган кошунаң бар. Балким сенде балдарын бага албай турган кошунаң бар. Көчөдө үй жайы жок адам же иммиграциялык лагерде бейтаныш бир адам бар. Сиздин жакыныңыз душманыңыз болушу мүмкүн экендигин унутпаңыз. Сиздин жакыныңыз сиз менен бир ишенимде болбошу мүмкүн. Матай 5-бөлүм 43-төн 48-ге чейин аяттарда баарын сүйгүлө. Бул Кудайдын адамзатка айткан кабарынын негизи. Баарын сүй. Чындыгында Кудай биздин жашообузду жакыныбызга арналган сүйүүбүз менен өлчөйт.
биздин жакыр дүйнөбүз жана анын тургундары бүгүнкү күндө бул чын жүрөктөн сүйүүнүн жоктугунун натыйжасы. Чыныгы сүйүүнүн жоктугу бул биздин дүйнөбүздүн үмүтсүздүк туңгуюгуна алып барат. Сүйүү Кудайдын жаратуусун бириктирип, байлаган алтын жип экендигин түшүнүүдөн баш тартабыз. Сенсиз мен толук эмесмин. А сен менсиз. Эч ким жалгыз ийгиликке жете албайт. Баарыбыз биз бир командабыз. Мен сен үчүн, сен болсо мен үчүн. Машаяктагы партнерлор. Сиз берген нерселериңиз аркылуу коомдо, элиңизде жана бүтүн дүйнө жүзүндө кандай чоң өзгөрүүлөрдү жасай аласыз. Курмандык кылуу үчүн сиздин тагдырыңызды өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берерин унутпаңыз. Сиз муктаж болгондорго жардам бергениңизде, сиз өзүңүздүн жашооңуз үчүн кызмат кылып, ошону менен тагдырыңызды өзгөртө аласыз. Андыктан биз Эммануэл ТВ аркылуу дүйнө жүзү боюнча партнерлордун Машаяктын сүйүүсү жана мен жалгызмын деп айткандар үчүн жакшы келечекке үмүттөнүп, аракет кылып жаткандыгын көрөбүз. Ал эми мен жалгыз. Мага ким жардам бере алат? Ким мени колдой алат? Исанын Натаниэлге айткан сөздөрүн эстегиле. Жакан 1:48-де. Жашоонун максатын көздөгөндө мен сени анжир дарагынын түбүндө отурганын көрдүм. Демек жер бетинде бир да кайгы жок. Кудай көрбөгөн. Ошентип, Машаяктын партнерлору. Сиз бул дүйнөгө бир максатта, бир рухка муктаж болгондордун жардамына келгенсиз. Атайын айтканым, Кудайдын жолунда сиз бул дүйнөгө Иса бардык нерсени көргөндүктөн кам көрөрүн эстерине саласыз. Кимдир бирөө аларды көрүп жаткандыгын айт. Ошол азаптуу жана уялчак жаан. Мага ким жардам берет деген. Мен сизге ишеним аркылуу кайрылам. Кийинки бөлмөдөгү Иса. Мен сизге бирөөнү жиберип жатам. Кимдир бирөө сага жолдо келе жатат. Бул кандай гана бекемдөө. Бул кандай гана соротуучу сөздөр. Бир туугандар, Иса Машаяктын далили. Бул өзгөрүлгөн жашоолор. Ушул себептен дүйнө жүзү боюнча партнерлордон суранабыз. Башкаларга тирүү күбөлүктөрүн көрсөтүү үчүн кайрымдуулук жардамынын видео жазууларын бизге жөнөтүңүз. Ыйык жазууда айтылат. Берүүлөр биздин тагдырыбызды өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет. Чындыгында сүйүү иштери жана берүүлөр аркылуу көптөрдүн жашоосун өзгөртөт. Эгерде сиз башка адамдардын көйгөйлөрү сизди кызыктырса, анда жашооңузда ийгиликке жетесиз. Демек, ийгиликтүү адамдар жөн гана башкалардын көйгөйлөрүн чечкендер. Сүйүү боюнча жакшы үлгү бул ийгилик жол. Тиби Джошуа пайгамбардын айткандарын эсиңизден чыгарбаңыз. Жашоого максат коюу. Жашоого максат коюу аркылуу ошол менен жашоо оң маанайда из калтырууга мүмкүнчүлүк берет. Жашоону өзгөртүүгө, элдерди өзгөртүүгө жана дүйнөнү өзгөртүүгө кошулганыңыздык үчүн рахмат. Расин, бирок улантардан мурун мен сизге өтө маанилүү бир суроо бергим келет. Каржылык жардам сунуштоодон тышкары ачкага салыштырмалуу дагы эмне бере алам? Жакшы суроо экен. Айрым нерселер каржылык жардамдан да көп пайда алып келет. Жалгыз болгондорду аларды сороткула. Көңүлү чөккөндөрдү шыктандыргыла. Албетте шыктандыргыла. Өзүн сулуу эмес деп эсептегендерге сулуусуң деп айткыла. Сулуулугун калыбына келтирүү үчүн капа болгондор бактылуу болушу керек.
Эгерде сиз капалуу жана бактысыз болсоңуз, анда сиздин сулуулугуңуз көрүнбөйт. Андыктан аларда негиз жок болсо да, бактылуу болууга үндөгүлө. Менин үйүм начар деп ойлогондорго, эгер менин үйүм начар деп ойлогон адамдар бар болсо, тегерегиңизде, аларды кубануусуна себепчи болгула. Менин үй бүлөмдүн бардыгы иши ордуна чыкпагандар, ийгиликсиздер деп ойлосо, аларга айтыңыз, башкалар сендей эмес. Сен алардан айырмаланасың. Сен өзгөчөсүң. Балким, алар чаштарын кыркып, сакалын кырып, же жөн гана угуш керек. Сен абдан сулуусуң, же сен сулуусуң. Бул нерсени сен жасай аласың. Бул каржылык жардамга караганда алда канча баалуу нерсе. Мени карагылачы. Мен Тиби Джошуа пайгамбарды жолуктурмайынча сулуумун деп ойлогон эмесмин. Ал менин жашоомо каржылыктан дагы көп нерсе берди. Азыр өзүмдү таанып билдим. Ыйса Машаякты чагылдырган адамдар сулуу экенин унутпаңыз. Ыйса Машаяктын сулуулугу сизде байкалсын жана айкын болсун. Рахмат, Ыйса. Дүйнө жүзүндөгү адамдар коронавирустун экономикалык кесепеттерин көтөрүшүп келишкен. Эммануэль ТВнын партнерлору кыйналган дүйнөгө жетип, калктын аялуу жана жабыркаган катмарына тийип, сүйүү менен иш алып барышат. Сүйүү сапары менен бизге кошулуңуз. Emmanuel TV Partners Act Love. Сиз башкаларга бата бергениңиз үчүн баталангансыз. Жакыныңды канчалык жакшы көргөнүң сенин Теңир менен болгон мамилеңди аныктайт. Жардамга муктач адамдарды табыңыз.
It is when you reach out that you can be placed. Bata berүүнүн сыры The secret of blessing бул is берүүлөр. in giving. Канчалык көп берсеңиз, The more ошончолук көп аласыз. Jesus said, Ыйса айткандай, менин бул кичине бир туугандарымдын бирине жакшылык кылганыңыздар, unto me. мага кылганыңыздар. Бүткүл дүйнөнүн партнерлору, ушул азаптуу дүйнөгө Ыйсанын ысымы менен жетүүңүз үчүн Теңир мындан ары да батаңызды көбөйтсүн деп сыйынам. Тынчсызданган дүйнөгө кандайча жардам колун сунуп жатканыңыздын сүрөтүн жүктөп коюңуз үчүн төмөнкү интернет даректерге жөнөтсөңүздөр болот. To a troubled world, to i.emmanuel.tv, or you can send them to info@emmanuel.tv. Together with Emmanuel TV менен чогуу биргеликте жашоону өзгөрткөн, элдерди өзгөрткөн, дүйнөнү өзгөрткөн бул көйгөйлүү дүйнөгө жетиңиз. Everything good needs Бардык жакшы нерсе сыйынууга муктач. is an acknowledgement Сыйынуу бул көрүнгөн жана көрүнбөгөн нерселердин бардыгын башкарып турган жогорку чындыктын бар экендигин тастыктайт. is the head. Ал эми анда Ыйса эң башкысы. Remember, Ыйса бизди рухий, Jesus has come to эмоционалдык жана акыл эс боштондукка emotionally, алып чыгууну mentally. ишке ашыруу үчүн келген. Never a yoke Jesus cannot break. Ыйса жок кыла албаган эч кандай моюнтурук жок. Ыйса түшүрүп албаган жүк жок. Whatever situation Азыр you кандай are гана in кыйнап жаткан жагдай болбосун. your life, Мен айтам, ал кандай караңгылык, darkness, кандайдыр бир whatever spirit рух is of Jesus, же болбосом башка нерсе, I speak to that spirit. Ыйсадан чыкпаган нерсе. Мен ушул рухка айтам, Ыйсанын ысымы менен чыгып кет. Whatever situation, be in this Кандай гана жагдай болбосун жашооңузда, карантин болобу же башка нерсе болобу. many people, Бир туугандарым, my brothers and sisters, силер you were so ушунчалык industrious, күчтүү, you were so energetic, жигердүү, active, working day and күнү night, түнү doing иштеп, this, doing ар that, нерсе жасап, calls, телефон calling чалып, God to make a дүйнөнү difference in your кыдырып, life. жашооңду ар тараптуу өзгөрткөнсүз. Because of this lockdown, you have Бирок become a эми shadow. ушул карантиндин айынан сиз өзүңүздүн көлөкөңүз болуп And that калдыңыз. laziness leads to what? Жалкоолук келип Leads to калды. doubt. And Бул doubt жалкоолук leads to эмнеге what? алып келди? Doubt Ал leads күмөн to саноого алып depression. келди. Күмөн саноолор And депрессияга алып depression келди. leads to what? Депрессия Eating болсо, disorder. Eating disorder leads to what? сиз тамакты тандабай жегениңизге алып келди. Ал эми туура эмес тамактануу эмнеге алып келет? Семирүүгө. Семирүү бул оору. Бул кырдаалдын артындагы турган рух. Мен сага Исанын атынан токтоону буйрук кылам. Бул депрессия руху. Мен сага Исанын атынан иш аракетиңди токтотууга буйрук кылам. Мен айтам, мен буйрук берем. Менин элимден Иса Машаяктын атынан
In the name Çıkıp of ket. Jesus. Right Korku now, ruhu, depresiya ruhu ketet. cast it out. Cast it out. In the İsa'nın name of atынан Jesus. çıkıp ket. I command that spirit turn into Anın life. hazır kuup To çıkara live in başlanız. the name of Jesus. İsa'nın atынан To aydagılar. live in the name of Jesus. Senin ömrüңгү kıynagan uşul ruhka İsa'nın atынан silerden çıkıp ketsin dep buyruk bergile. Men buyruk kılam. Men seni kamap jatam. İsa'nın ısım menen tübölükкө kamakta bol. Men senin boş ekendiğini körüp duram. Sen boştondukka çıkıpkanыңды körüp jatam. İsa'nın atынан boştondukka çıkkanыңызды körüp jatam. İsa bizge oorudan jana oorulardan arıltуу үчүн keldi. Whatever sickness, Жашооңузга, whatever disease, öpkölөрүңүzгө that virus таасир эткен ар кандай оору, affecting your life, коронавирус. your lungs. I Мен see айткандай, that sickness. бул оору ал Исанын аты менен токтосун. Jesus. I say, seize in the name of Jesus. Мен сага айтып жатам. Out in the name of Jesus. Be cast out. Исанын атынан иш аракетиңди токтот. In Jesus' Исанын name. атынан жогол. Be flushed out. Исанын атынан чыгып кет. Be flushed out in the name Жууп of Jesus. чыгылсын. Бул вирус сиздин өпкөңүздөн Исанын атынан жуулуп чыксын. In Jesus. Бошоңгула Исанын аты I менен. cover you with the blood of Jesus. Мен силерге Исанын каны Cover менен your spirit, каптайм. your soul and body with the blood of Jesus. Мен сиздин рухуңузду, жаныңызды In Иса Jesus' name. Thank you, Машаяктын Jesus. жана денеңизди Иса Машаяктын каны менен каптайм. Сиз Исанын атынан In эркинсиз. Jesus' name. Мен айыгып кетишe, Jesus has come to deliver айыгып us кетишe from that мүмкүнчүлүк demon. бергени үчүн Исага рахмат айтам. Исанын аты менен, амин. Ал бизди биздин жетишпестигибизден куткарыш үчүн жана сиздин жашооңузга Ибрайымдын батасын алып келгени эсиңизде болсун. Сиздин жашооңузга анын эрки бул гүлдөп өнүгүү, азыр ошол чектөөлөр, артта калуу тоскоолдуктарынан алардан улам мен Исанын атынан жок кылууну буйрук кылам. Бул чектөө моюнтургу никедеги, бизнесиңиздеги, карьераңыздагы, мамилеңиздеги оорчулук келтиргендер Исанын ысымы менен жок кылынсын. Исанын атынан эркин болуңуз. Аллилуйя. Мен силерди эркиндикте көрүп жатам. Мен силерди баталуу көрүп жатам. Азыр жакшы сөздү жарыялап, батаңызды көтөрүп баштаңыз. Сиз айтыңыз кайталап. Мен айыктым. Иса менин айыктыруучум. Мен куткарылдым. Иса менин куткаруучум. Айтыңыз. Мен азыр жакырчылыктан баш тартам. Мен жакырчылыкта жашоону тандабайм. Туруксуз мезгилде ошондо деле тынчтыкта жашайм. Мен тынчтыкта жүрөм. Тынчтыкта жылмаям. Анткени Иса менин жанымда. Исанын аты менен. Амин. Мен баталуу болгонго мүмкүнчүлүк бергендигиң үчүн Исага рахмат. Сиз Исанын атынан баталуусуз. Рахмат, Теңир. Дүйнө жүзүндөгү көрүүчүлөр, чоң рахмат. Ушул сонун сыйнуу убагында бизге кошулганыңыз үчүн рахмат. Бул сыйнуу убакыт менен чектелген эмес. Ал чектелбей тургандыгын унутпаңыз. Эммануил телекөрсөтүүсүнөн сыйнууну укканыңызда, анда Кудайдын катышуусу сакталып калат. Дагы бир жолу айтайын. Биз сизден көбөлүктү алууну каалайбыз. Сиз биз менен эң баалуу убактыңызды Эммануил ТВ'де өткөргөнүңүздү билебиз. Жана биз эң сонун күбөлүктөрүбүз менен бөлүшүүнү чыдамсыздык менен күтүп калабыз. Иса Машаяктын атынан баталуу болгула. Амин.